Пайгамбарыбыздын хадиси деп айтылган сөз бар да. Молдолорубуз чекеден айтышат муну. Көпчүлүк жаттап деле алган. Бирок бирок андай сөз пайгамбарыбыздан айтылган эмес да. Эмне келесе сахих хадистерге салыштырганда башка хадистерде айтат, ким Рамазанда иман менен сооп үмүт кылып Рамазанды тутса, намазын окуса, гуфира лаху дейт да, ага кечирилет дейт. Бул жерде пайгамбарыбыз бир айды толук айтып атат да. Билиңерби? Гуфира лаху. Рамазан башынан аягына чейин магфират. Ортоңкусу эле эмес. Рамазандагы магфират дегенде күнөөлөрдү кечирүү да. Алла Таала күнөөлөрдү Рамазандын биринин акырына чейин күнөөлөрдү кечире турган. Ортоңкусу эле эмес, чектебеш керек да аны. Баягы сөздө чектелип калган. Авалкысы рахмат, ортоңкусу магфират, акыркы 10 күнгүсү ise чектеп коюп атат да. Бул пайгамбарыбыздан деп айтылган, бирок сахих эмес. Сахих эмес деген кандай? Салман Фарси айткан дейт. Анан Салман Фарсиден Саид ибн Мусайяб айткан дейт. Саид ибн Мусайяб Салман Фарсиден уккан эмес. Хадисти текшерүүчүлөр бар да. Хадисти мисалы хадис табиинден айтылган болсо, мисалы Саид ибн Мусайяб табии айтылган болсо, ошо хадис илимин изилдегендер ал табиин кайсы сахабалардын шагирти деген жерди изилдеп чыккан. Умму Саламадан уккан, Паланчадан уккан, Абу Саид Кудриден уккан деп анын устаздарын санап чыгышканда, ошо устаздардын арасында Салман Фарси жок. Хадисти Салман Фарси айткан, бирок Абу Саид андан уккан эмес деп ошол хадиске неме беришет да, таана кылышат да хадис алымдары. Экинчи жагы текст жагынан дейт, пайгамбарыбыздын башка хадистерине эмне кылып атат? Каршы келип калып атат. Башка хадистери кайсы эле? Рамазан башынан аягына чейин эмне кечирилет деп атат да, башка сахих хадисте. Дагы бир хадисинде айтып атат, Рамазандын ар бир түнүндө Алла Таала тозоктон белгилүү адамдарды куткарат дейт. Тозоктон куткарышы дагы эмне экен? Башынан аягына чейин. Рамазан башынан аягына чейин ырайым, башынан аягына чейин кечирим, башынан аягына чейин эмне? Тозоктон куткара турган күн. Ошентип Рамазандын азыр жарымынан өтүп калдык. Ошо жарымы, башы, акыры дегенде азыркы хадисти уккан болсоңор, пайгамбарыбыздын башка хадистери менен бул туура келбейт экен. Рамазан толугу менен ырайым экен, толугу менен кечирим экен, толугу менен тозоктон кутулбай экен деп тууралап коесуңар. Өзүңөргө дагы ошол ушул ишенимди, мисалы үчүн мурун башка ишенимде болсоңор, ушул ишенимге көчүш керек да. Акырын ошо билимибизди оңдоп барышыбыз керек, түшүнүктөрүбүздү оңдоп барышыбыз керек. Себеби ислам бул аманат. Аманат деген эмне? Бирөө сизге бир нерсени ишенип тапшырды да, ушул сизге аманат деди, башкаларга бересиз деди. Башкаларга берип атканда өзүңүздөн бир нерсе кошуп койсоңуз, жанагы берилгенден бир аз кеминтип койсоңуз, эмне болот бул жерде? Бул жерде кыянат болот. Аманатка кыянат болот. Алла Таала исламды 23 жылда пайгамбарыбызга түшүрүп берди. 23 жылдын ичинде. Анан айтты, үммөтүңө ушуну ушул бойдон жеткир деди да. Өзүңөн кошпо, кемитпе деди.
İslam amanat. Пайғамбарыбыз İslam amanатын жеткирди, кошкон деле жок, кемиткен деле жок. Себеби Куранда Алла Таала эскерткен эле. Мухаммад эгерде өзүңөн кошуп койсоң, мен сенин моюн тамырыңды жулуп алам. Ал-Хакка сүрөсүндө ушундай аят келет да. Эгер өзүңөн бир нерсе кошуп койсоң, моюн тамырыңды жулуп алам деп эскерткен. Өзүнүн пайгамбарына. Ошончолук эскерткенден кийин анан үммөттөр кошпош керек да. Ислам кандай келсе ошондой жеткиришибиз керек. Азыркы күндө ислам жөнүндө маселе айткандар көбөйдү го. Эч кандай мындай элек деген нерсе жок да. Ал туура хадиспи, заиф хадиспи, мавзу, токума хадиспи айтыла берет да. Айтыла берет, анан ошол бойдон таркай берет. Бул коркунучтуу нерсе. Ошон үчүн бир эсеби исламга мындай маселе айтылгандарга цензура керек болуп турат да азыркы күндө. Цензура жакшы нерсе. Элек деген нерсе да цензура. Советтер Союзунда цензура деген нерсе болчу. Бир нерсени коомчулукка чыгарыш керек болсо, бир маселени чыгарыш керек болсо, ошону цензурага берет эле. Цензура деген текшерүүчү орган. Алар текшерет эле. Бул коомго чыгарса болобу, болбойбу деген. Анан цензурадан өткөндөн кийин анан коомго чыгарат эле. Эми исламда деле ошондой болуш керек да. Жалпыга айтылып аткан нерсени ошо алымдардан турган цензура керек. Анан ошолордун цензурасынан өткөндөн кийин анан чыгаранга уруксат бериш керек да. Биресе мына жаңы мыйзамдын бир тарабы ошол жагы мага жакты. Ар ким сүйлөй бербесин деген жеричи. Ар ким сүйлөй берсе кашасы чыгат. Ошентип бүгүнкү Рамазан жөнүндөгү силер менен сүйлөшө турган нерсе, биз бул айдан кандай пайдаларды алышыбыз керек? Рамазан айынан кандай биз пайда табышыбыз керек да? Ушул маселеде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: ушул ай башталганда Рамазандын авалкы түнүдөн баштап шайтандар кишенделет, да, муну билесиз. Ва марадатул джин, жиндердин тажаалдары болот, жанагы. Өтө кайсарлары, ошолор кишенделет. Баардыгы эмес, шайтандардын дагы күчтүүлөрү, ушундай немелер, бейбаштары, өзүнчө жанагы эмне деп коет, радикалдары болот да, жин шайтандардын дагычы. Ошолор кишенделет. Бардыгы деген жер эмес бул жердечи. Жиндер кишенделет, жин шайтандар дегенде бардыгы деген маселе эмес. Ошолордун эң жанагы чаар баштары кишенделет. Гулликат абвабун нар, тозоктун эшиктери жабылат. Фалам юфтах минха баб, эч кайсы эшик ошо ачылынбайт. Бейиштин эшиктери ачылат, жабылбайт бир айча. Ванада мунадин, бир жар салуучу айтат, периште: Я багиял хайри акбил. Эй, ушул айда жакшылыкты каалаган адам кел дейт да. Жакшылыкты каалаган адам Рамазанга кош кел дейт. Я багия шарри аксир. Эй, жамандыкты каалаган адам тизгинди тарт, өзүңдү токтот деп бир периште айтат бийикте болушу менен. Валиллахи утакау минан нар. Ушул айда мына Алланын тозоктон куткаргандары болот да, ар бир түндө деп атат. Вазалика фи кулли лайла. Ар бир түндө. Эми биздин Рамазандагы максатыбыз эмне? Бул айдан биздин максатыбыз эмне? Эмне үчүн тутуп атабыз? Алланын ыраазылыгы аркылуу өзүбүздүн таквабызды күчөтүш үчүн да, максат ошондо. Лааллакум таттакун дейт го Куранда. Кутиба алайкумус сияму кама кутиба алаллазина мин кабликум лааллакум таттакун. Силерде мурунку элдерге парыз кылынганы сыяктуу, мурунку үммөттөргө
Силерге дагы ислам үммөтүнө дагы парыз кылынды. Максат эмне парыз кылынгандан? Силер таква болушуңар үчүн дейт. Таква эмне? Таква эмне? Умар разияллаху анхудан сурашканда таква эмне дегенде айткан, сен кең тала кандай? Бардыгыбыз айылда чоңойгонбуз да. Бала болгонбуз, жыңайлак чыгып кеткенбиз, талаада чапкылап жүргөнбүз, чуркап, кой багып, мал багып. Ошол тала тикендүү тала болсо кандай эле? Биз жыңайлакпыз, тикендүү тала болсо кандай эле? Абайлайсың да, бутуңа бир тикен киргенден кийин карап каласың, каерде тикен бар, каерде тикен жок. Абайлап жүрөсүң. Таква ошондой дейт. Күнөөлөр бул жашоодо чачылып ташталганда тикендер сыяктуу. Биз ушул жашоо жолунда баратабызбы? Кайсы жерде күнөө тикени бар экен, ошону басып албайын деп жүрсөк, ошол таква дейт. Ушинтип түшүндүргөн да. Ушундай таква аркылуу биз Алланын ыраазылыгына жетебиз. Алла бизден ыраазы болсо, бизге эмнени берет? Бейишти берет иншалла. Алла Таала айтат, Аср деген сүрө бар, "Вал асри иннал инсана лафи хуср иллаллазина аману ва амилус солихат ва тавасау бил хак ва тавасау бис сабр." Асырга ант дейт, адам зыянда дейт. Адам баласы зыянда. Бир гана зыянга түшпөгөндөр кимдер? Иман келтиргендер, салих амал кылгандар, бири-бирине акыйкатты осуят кылгандар, бири-бирине сабырды осуят кылгандар. Рамазан айы ушундай ай. Адамдар чогулушат, учурашат, бири-бирине салих амалдарга чогулушат, акыйкатты бири-бирине айтышат, насаат айтышат, жана бири-бирин сабырга чакырышат. Бири-бирин сабырга чакырышат дегенде эске түшүп кеткен бир нерсе бар. Бишкекте мындай Рамазандын башында адамдарда мындай эмоцияда таравих окуганга адамдар умтулушат да. Бир нерсени жасаганда бул жактан ката жасабаш керек. Мисалы, таравих окуйм деп туруп, көчөдө парковкалар бар, өзүнчө машина коюлган жерлер бар. Алар толуп калса, алардын аркасына 2 кабат, 3 кабат кылып адамдар машинасын коюп ала берет да. Анан жанагы жерде чыга албай калат бирөөлөр. Чыга албай калат. Аны бир жарым саат, 1 саат күтүп, анан чыккандан кийин жанагын ачуусу чыгып, "Неге бул жерге койдуң?" десе, "Сабыр кылың, сабыр кылың" дейт. Бул туура эмес. Сабырга осуят кылыш эмес булчу. Ошон үчүн адам эң биринчи анын ибадаты өзү үчүн да. Бирөөгө окуп бербейт да ал. Башка адамга зыян келтирбеш керек. Ушул нерсени унутуп коюшат да. Анан сабыр таксыр дейт. Эч кимдин акысы жок, мисалы үчүн бирөө башка адамдын акысына келген. Ошондой нерселерди биздин элибиз бир аз түшүнбөстүк кылып коет. Азыр ушул күндө ушул жаңжал көп шаарларда. Мечитке кирсе эле эмне экен? Мечитке кирсе эле башканы тосуп койсо боло береби? Жума күндөрү мисалы үчүн. Таравилерде азыр ушундай нерсе көп болот. Эми бул сабырга чакырыш эмес да, бул кыянат болот да, бирөөнүн акысына кириш болот. Кайра ошол адам өзүнүн нәпсисин тыйганда Рамазандан ошо көбүрөөк пайдаланган болот эле да. Ал эмнеге машинасын ошол? Ал дагы нәпси да. Ал дагы калуу. Ошол нерсени тыйып койсо жакшы болмок кайра. Ошентип Рамазандан кантип биз пайдаларды алабыз? Бир канча эрежелерди айтып өткөн бул жерде. Биринчиси биздин иманыбызды жаңылашыбыз болот. Рамазан айы бул иманды жаңылаш болот. Күн өткөн сайын адамдын иманы мындай кийим эскирген сыяктуу, бир нерсе эскирген сыяктуу, чаң баскан сыяктуу, имандар дагы эмне болот? Мындай эскирет, чаң басат да.
Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytgan: "Innal imana la yaxlaqu fi jawfi ahadikum." Sizlarning ichinglardagi, yuraginglardagi iymon kiyim eskirgen siyaktуу eskirет deydi. Fasalulloha an yujaddidal imana, Allohdan so'rag'ila iymonni жаңылашты so'rag'ila. O'sha yuraginglardagi iymonni жаңылашты Allohdan so'rab turinglar. So'rash bilan gana jo'n qolmasdan o'sha iymonni жаңылаганга ne qilish kerak? Harakat qilish kerak. Ramazonda har birimiz iymonimizni жаңылаганга muhtoj bo'lamiz. Bu эми Allohning yordami bilan gana bo'ladi. O'shoga biz Allohning yordami bilan gana. Anan o'zimizning qalowimiz bilan gana. Başta bizning qalov bo'lsa, andan keyin Allohdan yordam bo'ladi. Biz qalabasdan ele Allohdan yordam so'rab tursak, bo'lmaydi. Birinchi qadam ekan, o'zingizdan qalov bo'lish kerak. Buni Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam tumanki hadisi bilan aytgan, bildirgan. İza taqarrabal abdu ilayya shibran taqarrabtu ilayhi zira'an. Allah Taala aytadi, buni hadis qudsi deydi. Allah aytdi degan, payg'ambarimizning Allah aytdi degan hadislar. Payg'ambarimiz aytadi, Allah Taala aytdi deydi. Kendem maga bir qarış yaqindasa, men ağa bir chiqanoq yaqindayman deydi. Birinchi qadam kimden bo'lib o'tadi? Adamdan bo'lib o'tadi da. Maga bir qarış yaqindasa, taqarrub. Bizning yashowdan maqsadimiz, ibodatdan maqsadimiz, ro'zadan maqsadimiz, tungi tahajjudlardan maqsadimiz, duolardan, zikrlardan maqsadimiz endi. Bir ele maqsad taqarrub degan maqsad bor. Taqarrub degani Allohga yaqinlash. O'shol yo'lda birinchi qadamni kim tashlash kerak ekan? Pende tashlash kerak ekan. Allah Taala aytadi, pende maga bir qarış yaqindasa deydi, men ağa bir chiqanoq yaqindayman. Eğer maga pende bir chiqanoq yaqindasa, men ağa bir qulat yaqindayman. Pende maga жүрүп келе turgan bo'lsa, men ağa churqab baraman. Bu yerda Allah Taola'nın churqaganini elestetpеш kerak. Bu tushunukli qanday ma'noda aytilgan. Demek baştapkı qadamni pende tashlash kerak ekan. Pende so'rash kerak ekan, anan Allah Taolo javob beradi ekan da. O'shoning uchun Allah Taolo ne degan oyatda G'afir surasida Ud'uni astajib lakum. Maga boshda duo qilg'ila, anan men javob beraman. Azkuruni azkurkum. Boshda sizlar meni estegila, anan men sizlarni esteyman. O'shantib Ramazon ayında biz o'zimiz harakat qilishimiz kerak ekan. Alloh taologa shunday bir emotsiyalar bilan, umtulular bilan ibodatga qadam qo'yishimiz kerak. Buni arablarda shavq deydi. Shavq. Shavq degani qanday deb tushun. Qirg'izchada bunun nimasi ko'tarmasi yo'q bo'lishi kerak. Arablar shavq deydi. O'zbeklerdagi shavq deydi. Bu yurakning to'lqinlanuusi da, yurakning umtuluusi. Allohga o'shanday uxtab жатқан emotsiyalaringni o'yg'otib ibodatga qo'yish kerak deydi. O'shanday shavq bilan. O'shanday odamda sezimler bo'lsa, anan al ibodatga aning ko'ngli jumshaydi. O'shanday odam ko'nglida o'shanday shavq bo'lsa gana al ibodatning damin tatadi. O'shantib biz o'shol yuragimizdagi shavq degan narsani tushuntiraldimmi? Shavq degan narsani. Yurakdagi umtuluqda bu. Allohning roziligina umtuluq. Biz o'shol yurakdagi shavqni, yana yurakni жаңылаш uchun o'shani o'yg'otishimiz kerak. Жаңыдан
Her bir adamın жүрегінде бар бұл нәрсечи. Her bir adamın жүрегінде жақшылыққа болгон умтулуу болот. Аллага болгон умтулуу болот. Бирок алар уктап калган, алар чаң басып калган да. Ошону ойготуш керек, ошону көп силкитиш керек. Ошондо жанагы жүрөктөрдү каптап калган чаңдар адамдын ибадатка болгон жалкоолугу ошо да. Жүр бир ибадатка дейт го, жүр бир ибадатка дейт. Алла разы болгон иштерге дейт. Дагы бир хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан, бейиш. Биздин умтулганыбыз ошо бейиш да. Бейиш адамга оор болгон нерселер менен оролгон дейт да. Адамга оор, адам аны каалабайт. Мисалы саарлыкка турушту ким каалайт? Нафске оор го. Же багымдатка турушту, тахажжуд намаз. Бирөө менен бирөө сизге орой тийгенде, мисалы көчөдө, бирөө сизге катуу тийгенде өзүңүздү басып калышыңыз оор нерсе да бул нерсе. Ошондой оор нерселер менен оролгон дейиш дейт да. Демек, ошон жүрөктөгү шабыкты ойготушубуз керек. Жүрөгүбүздү ороп калган чаңдарды көп түшүрүшүбүз керек. Мына ушул Аллага болгон шабыктын натыйжалары болот. Умтулуунун. Эми ушул нерселерди канткенде жүрөктө пайда кылыш мүмкүн? Муну пайда кыла турган себептердин бири Алла Тааланын Асмаул Хусна дегендери бар. Кече Бакыттын кызы апасы бар да бу жерде. Мына кызбы? Асмаул Хуснаны жаттап берип атат да. Жакшы нерсе. Ошону мааниси менен жаттатып койсоңор, бул дагы өтө пайдалуу нерсе болуп атат да. Асмаул Хуснаны зикир кылып туруш керек. Алла Тааланын 99 ысымы бар го. Ошону маанилери менен кайталап туруш керек да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям не деген? Валиллахи асмаул хусна миатун илля вахида деген. Алланын сонун көркөм ысымдары бар, бири кем 100 деген да. Ман ахсаха, аларды ким санаса, адхалахуллахул жанна деген. Алла Таала аны бейишке киргизет. 99'ду мындай эле санап койбостон, ар биринин мааниси менен санаса, бул дагы ошо жүрөктөрүбүздү жаңылагандын бир себеби, жаңылашка бир себеп болот. Дагы бир тадаббуру каламаху. Алладын Куран окуйбуз, Куран окуйбуз. Бирок ошол окуп аткан нерсебиздин мааниси кандай, ошону дагы тадаббур, ой жүгүртүшүбүз керек. Сахабалардын Куран жаттаганы, сахабалар айткан да, биз Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизге Куранды жаттатып гана койбостон, ар бир сүрөнү жаттасак, ошонун мааниси менен амал кылып бүткөндөн кийин, ошол сүрөнү жашообузга жоорулуштуруп, ошол сүрө менен жашап баштагандан кийин, анан кийинки сүрөгө өтөт. Карагыла, Куран менен кандай мамиле кылыш керек? Сахабалардын мамилеси кандай болгон Куранга? Куран окуйбуз, жөн эле окуп койбостон, ошо окуп аткан нерсебизге ой жүгүртүшүбүз керек. Ошону жашообуз менен журулуштурушубуз керек. Бул дагы ошол жүрөктү жаңылаганга себеп боло турган нерселер. Муталаату минаниллахил азимати алейка. Алла Таала бизди мындай ойлоп көрсөк, Алла Таала бизди неематтар менен ороп таштаган да. Каяка карасаңыз неемат азыр. Ошол неематты сезиш керек. Алланын неематтарын сезиш керек. Сиз канча Алланын неематын сезсеңиз, ошончо Аллага неематтарына шүкүр кылуучу болобуз. Сезбеген нерсеге адам шүкүр кылбайт. Анан дагы бир нерсе,
Канча жылдан бeri орозо кармайбыз. Өткөн жылдагы орозолордон эмне пайда таптым деген эсеп керек да. Өткөн жыл Рамазан айы өтүп кетти. Ошондон мен өзгөрдүмбү? Же менде бир кандайдыр жаман, жанагы ар бир кыргыз айтат го, ит адат деп коет го, ит адат болот го ар бир адамда. Өзүнө жакпаган адаты болот. Адамдык сапат да эми. Адамбыз да. Ар бирибизде өзүбүзгө жакпаган сапатыбыз бар. Ошондон кутулгубуз келет. Ким кутулгусу келсе Рамазандан пайдалансын да. Рамазан айынан пайдаланып жогото албаса ошол ит адатты. Башка айлар пайда бербейт. Анан өзүнө өзү эсеп китеп кылыш керек Рамазандын алдынан. Былтыр да Рамазан кармадым, орозо кармадым, мурдагы жылда орозо кармадым, бирок баягы туталанган адатым, ачуум дагы эле ошол бойдон да. Келеми быйылкы Рамазандан пайдаланып, ошол адатымды жоготоюн деп адам өзүнө эсеп китеп менен, өзүнүн текшерүү менен Рамазанга кадам коюш керек. Куран окушту көбөйтүш, этикаф кылыш, умра кылыш, мен өткөн жылы Рамазанда Куранды хатым кылдымбы деп өзүгө өзү суроо берип. Мен этикаф кылдымбы деп. Этикаф дегени Алланын ибадаты үчүн үзүлүп отуруш бир жерге. Аялдар үйүндөгү ошол бир намазканасында этикаф кылса да болот. Пайгамбарыбыздын аялдары пайгамбарыбыз менен чогуу этикаф кылган. Этикафтын эң азы 1 саат, эң көбүнө чек жок. 10 күн мисалы азыр күн эң көп. Ошо ибадат үчүн үзүлүш керек да. Этикаф кылдымбы былтыр Рамазанда? Же умра кылдымбы? Же оз аштырдымбы? Оз аштыруу дагы жакшы нерсе. Өтө сооптуу, жүрөктү жаңылай турган нерсе. Таравихтерге канчалык деңгээлде катыштым, канчалык тахажжудта турдум деп эсеп китеп менен кирген жакшы Рамазан. Же болбосо Рамазандын ичинде өзүнө өзү ушул суроолорду бериш керек. Алла Таала эмне деп атат? Али Имран сүрөсү 133-тө Сариу ила магфиратин мин раббикум ва жанна. Раббиңерге болгон кечиримге жана бейишке тез шашылып баргыла деп атат да. Алланын убадасы. Мына Рамазан силерге. Шашылгыла, пайдалангыла деп атат. Ва фи залика фалятанафасил мутанафисун. Жарышкандар, мына ушул иштерде жарышсын деп Муттаффифин сүрөсүндө айтат. Демек, биринчи эреже ушул Рамазандан пайдаланыштагы биринчи эреже эмне экен? Жүрөктөрдү жаңылаш керек. Дагы бир эреже Ан та'рифа фазлал мавасим ва миннатуллахи фиха ва фурсатака минха. Бул биринчи эрежеде да айтылып кетти. Ошол Рамазандагы шанс, Рамазан шанс деп атабыз го. Ошону шанс катары пайдаланыш керек. Эгер Рамазандан пайдаланып калбасак, башка айлар пайда берет. Шахру Рамазан аллази унзила фихил Кур'ан. Эмнеге Рамазан шанс деп атабыз? Анын себеби жогоруда өттүк го, шайтандар кишенделип атат. Тозоктордун эшиги жабылып атат, бейиштин эшиги ачылып атат. Ар бир түндө ырайым болуп атат, ар бир түндө кечирим болуп атат, ар бир күндө тозоктон. Бул шанс да бизге. Ушул шансты пайдаланбасак, биз өзүбүзгө өзү зулум кылган болуп калабыз. Ушул шансты пайдаланбасак, биз акылсыз элдерден болуп калабыз. Үчүнчү эреже адам өзүнүн нафсин ибадатка даярдап барыш керек. Ибадатка жана аскерлер
чоң bir согушка түшөрдүн алдында аскери даярдыктар болот го. Ошол сыяктуу даярдык керек. Рамазанга да даярдык керек да. Даярданбастан эле психологиялык жактан, физиологиялык жактан даярданбай кирип алган адам кыйналып калат. Ошон үчүн даярдык менен келиш керек да. Суворов дегенди билесиңерби? Совет адабиятын окусаңар билесиңер. Эми кийинки немелерде окутулбай калды да. Орустардын аскер башчысы бар. Суворов деген. Ол Наполеондун замандашы болгон да. Наполеонду Москванын астанасынан кайтарган аскер башчы да. Наполеондун мизин кайтарган. Наполеонду билесиңер да? Бонапарт, Наполеон Франциянын королу. Ал баскынчы болгон да, ошо баскынчылык жүрүштөрү менен Россияга да басып киргенде ошо Суворов деген аскер башчы мизин кайтарган да. Ошонун сөзү бар. Бардык аскер адамдары жаттап алган азыр. Аскер академияларда аны жазып коет немелерге, тактайларга жазып коет да. Ал айтат: сен машыгууда канча көп тер төксөң, согушта ошончо аз кан төгөсүң. Карагыла, кандай маанилүү сөз, Машыгууда канча көп тер төксөң, согушта ошончо аз кан төгөсүң дейт. Хикмат дейт муну, данышмандыкта. Пайгамбарыбыз айтканда: "Ал-хикмату даллатул му'мин." Данышман сөздөр, данышман иштер бул момундун жоготкону дейт да. Каяктан тапса, кимден тапса алганга акысы бар дейт. Биз мисалы үчүн ал Суворов бейнамаз болгон, ал капыр болгон, эмне болуптур айтса дебейбиз да. Пайгамбар данышмандык бул иман момундун жоготкон нерсеси дейт. Оны каяктан тапса, кимден тапса, капырдан табабы, бутпарастан табабы, же байыркы Римдин данышмандарынан табабы, же Конфуцийден табабы, же Махатма Гандиден табабы, кимден тапса, акылман сөз боло турган болсо, жашоого пайдалуу сөз боло турган болсо, ошону алганга акысы бар. Мына сөз дагы мына Рамазанга даярдык жөнүндө сөз кетип атканда, Суворовдун даярдык деген сөзү бул жерге туура келип атат да. Рамазандын алдында Шабан, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эң көп орозону Шабанда кармаган, Рамазандан башка айларда. Рамазанга даярдык да бул. Рамазандан мурунку айда көп орозо кармаш керек. Бул эмне болот? Бул Рамазанга даярдык болот. Ошо Шабандан эле да жанагы немелерден айтат го, ким орозо кармаса, жалган айтпасын, гыйбат кылбасын, ушак кылбасын деген хадистер бар го. Ошолорду биз ар жыл сайын Рамазанда эле айтып кете беребиз го. Демек Шабандан баштасак дагы жакшы. Даярдык болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошондой даярданган. Шахру Рамазан аллази унзила фихил Кур'ан. Рамазан айынын өзгөчөлүгү бар. Кур'ан түшкөн, дагы башка өзгөчөлөрүн айттык. Үчүнчү эреже бар. Муну айттык азыр. Адам өзүн даярдаш керек, чындыкташ керек. Бул үчүнчү эреже. Хасан ал-Басри бул табиин алымы. Умар ибн Абдул Азиз деген бул халиф. Умар ибн Абдул Азиз деген халиф, буну 5-чи Рашид халиф дешет да. Өзү Хулафай Рашидин 4 эле болгон, Абу Бакр, Умар, Усман, Али. Ошону Рашид дегени мындай түз жолдон чыкпаган халифтер 4 болгон.
Калгандары Рашид болбой калган да, Рашид болбой калган дегени мисалы үчүн мындай султандыктар болуп кеткен, падышалыктар болуп кеткен, өзүнүн туугандарын коюп алгандар болгон. Кыскасы мындай туура жолдон чыгып кетишкен калган халифтер. Ошолордун жолунан жүргөн деп айтылат Умар ибн Абдул Азиз деген халиф болгон. Ал туура жолдо жүргөн үчүн анын заманында мамлекет бай болгон. Ислам мамлекети ошондо, мисалы. Дүйнөдөгү эң чоң мамлекет ислам мамлекети болгон ошондо. Кытайдын дубалдарынан баштап бул жагы Маракаш, Индонезияга чейин ошолордон баштап Кытайдын дубалына чейин өтө чоң территория, өтө чоң мамлекет. Ошондо ошол мамлекеттин ичинде муктаж адам калбаган экен да. Элестеткиле. Муктаж адам калбаган экен. Адамдар ажыга дейм да, зекетке чыгарган байлар зекетке байлыгын чыгарып кимге беришин билбейт да. Кимге беришин билбейт. Адамдарга алып барса, жок мен ала албайм дейт да. Адамдар да ынсаптык карагыла. Бул эмнени билдирет? Бул тарбияда болгон да. Намаз жума мечиттерде тарбия каякта болгон? Жума мечиттерде болгон. Жума мечиттерде эгер туура пайдалана турган болсо, адамдарды ошентип тарбиялап койсо болот. Элестеткиле, азыркы маалда да адамдар өзү билип зекетин берип муктаждарга алып барса, элестете албайбыз. Жок, мен муктаж эмесмин деп кайтарган адамды биз элестете албайбыз. Алган эмес, муктаж болбосо деле алып коюшат. Туурабы? Ашыкча неме дейт? Ашык дөөлөт баш жарбайт деп туруп алып коюшат. Неге бизди талаптагыдай пайдалана албай атабыз да биз азыр исламдан? Мына ошол заманда пайдаланган экен, экономикалык немелерди пайдаланган экен, туура пайдаланган экен, бай болуптур элдин баардыгы. Умар ибн Абдул Азиздин орунда. Ошол Умар ибн Абдул Азиз эмнеге ошончолук жетишкендиктерге жетти десе, Хасан Басри сыяктуу анын кеңешчилери болгон да. Александр Македонский эмнеге күчтүү десе, билесиңер да, Александр Македонский билесиңер? Билесиңер да, ким болгон? Ким болгон? Ал дагы бир аскер башчы. Дүйнөнү Искендер деген неме да, дүйнөнү басып алган, ушу Кытайга чейин, бизге чейин келген да. Ал күчтүү болгон, күчтүү мамлекеттин падышасы болгон. Эмнеге күчтүү болгон десе, анын Аристотель деген устазы болгон дешет да. Аристотель ошонун устазы. Ошол устаздын тарбиясын алгандыктан ал күчтүү болгон. Умар ибн Абдул Азиз дагы эмнеге күчтүү болгон десе, анын Хасан Басри сыяктуу устазы болгон да. Хасан Басрилер аларга насаат айтып турган да. Падышага насаат айтып турган, ошондой насаатчылар болуш керек. Умар ибн Абдул Азизге мындай деп атат: "Билгин эй падыша" деп атат. Халиф: "Инна афдалал а'мали ма укрихатил нуфусу алейх." Эң жакшы, эң абзел иш кайсы? Ал сенин нәпсиңе оор келген нерсе. Сенин нәпсиңе оор келген нерсе, ал эң жакшы иш болот. Деп насаат айтканда, ошон үчүн нәпсти даярдап атканда, ошо нәпске оор келген нерселерди жасаганга аракет кылыш керек да. Биздин нәпсибизге оор келет, ошону жасаганга оор. Кээде намысыбыз жол бербейт, кээде ачуубуз жол бербейт. Мына ошол нерселерди кылганга биз өзүбүздү даярдашыбыз керек.
Дагы bir ereje бар. Рамазанда бекерчи иш, бейпайда иштерди ташташ керек, бейпайда адамдарды ташташ керек. Eski аксакалдардан калган сөз бар, орой, бирок кыргызча да. Кыргыздын макал лакаптары орой экен, Кыргыз өзү орой калкта. Туурабы? Тоо ташта жашаганбыз. Кече бирөөнү жылкы менен бир сүзүп өлтүрүп койду бирөөбүз, туурабы? Кыргыз орой элбиз да бар. Мындай мактана албайбыз биз, мисалы, келиң, чай ичип кетиң дегендей мамилебиз жок биздин. Биз орой элбиз да. Себеби табиятыбыз тоо ташта чоңойдук да. Ошондой орой элбиз. Эмнеден өтүп кеттик орой деген сөзгө? Эмнеден өтүп кеттик? Эмнеден улам өтүп кеттик? Макал бар. Кыргыз макалдарын дагы орой кылып айтат да. Ошону айтайын деп атам. Азыр менин оозумдан дагы орой чыкса, бул кыргызчылык болот да. Менин атам айтат эле. Жаш бала мезгилде кээде жаман балдар менен жүрүп, уруш мушташтарга аралашып калат элек. Анан үйгө арыздануучулар келет эле. Балаңыз андай кылыптыр, мындай кылыптыр деп. Ошондо отургузуп алып, жанагы орой сөздү айтат эле да. Эй бала, жолдошуң ала карга болсо, чокуганың бок болот деп. Казанга жүрсөң, карасы жугат дегендей да. Жолдошуң ала карга болсо, чокуганың бок болот. Ошондой жолдоштордон кутулуш керек экен. Рамазанга даярданып атканда. Бар да андай жолдоштор. Аябай жанагы күндө катык жалашкан жолдоштор болсо, ал тарбиясы начар болсо, аны тарбиялаганга аракет кылыш. Эгер аны тарбиялаганга же жанагы ал ошол жамандыгынан тайбаса, андан үзүлүп туруп эмне кылыш керек? Жакшы жолдошторду күтүш керек экен да. Анту сахиба завил химам. Ибадатчыл, ибадатка умтулган адамдарга жакындашып, круг деп коебуз го, узкий кругду жаңылаш керек, же мындай караш керек да. Узкий кругда жанагындай адамдар болсо, алардан үзүлүш керек. Неге адам өзүнүн жолдошторун караш керек? Себеби Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадиси бар да. Bir adam, байыркы элдердин арасындагы bir adam 100 кишини өлтүрүп коет да. 100 кишини өлтүргөн адам кандай мыкачы болуш керек? Элестеткиле. 100 кишини өлтүрүп коет. 99 кишини өлтүрөт өзү. 99 кишини өлтүрөт. Жок, 100 кишини өлтүрөт. Анан bir молдого келет, алымга келет да. Мен 100 адам өлтүрдүм, Алла Таала менин күнөөмдү кечиреби? Десе молда айтат, сен кокоңдон батып кетипсиң, күнөөгө каяктагы сага кечирим? 100 адам өлтүргөндү да Алла кечирмек беле десе, аны дагы башына алып коет 101-чи кылып. Аны дагы. Бул кандай адам? Ошо жаман чөйрөдө тарбияланды да, ошондой болуп тарбияланып калды да. Бирок жүрөгүндө кичине жанагындай тообанын шооласы оталып, анан кээми тооба кылайын деп молдого барса, молда жанагы сөздү айтты, аны да өлтүрүп койду. Анан дагы бир молдого барсан, ал эмне деди? Ал туурасын айтты. Алла Таала кечирет. Тообанын эштери ачылган. Бирок сен тообаң кабыл болуш үчүн жаман элдин арасында жашаган экенсиң, ошо жаман элдин арасынан кет дагы жакшы элге бар деди да.
Жакшы адамдарга кошул dedi. Ибадатчыл адамдарга кошул dedi. Мукач элдин арасынан кет dedi. Кетти жанагы киши, кетти, ниет кылды. Кетип атканда жолдо өлүп калды. Өлүп калды. О жолдун ортосунда өлүп калды. Анан тозок периштеси менен бейиш периштеси келип туруп, нары бери тарта башташты аны. Тозок периштеси тозок алып кетем. Бул ибадат кылган жок да. Бир да намаз окуган жок, же орозо кармаган жок, же эксан садака кылган жок. Мукачы 100 адам өлтүргөн. Бул тозоку болуш керек деп тозок периштеси айтса, бейиштин периштеси эмне деди? Жок, бул тооба кылды деди го. Тооба кылды. Бул жүрөк негизгиси. Бул ошол жакшы адамдарга барат деле деп экөө талашып калганда, Алла Таала дагы бир периштени жиберет, сот кылып арасын чечим чыгар дейт. Ал келет дагы анан ошол жерден, өлгөн жерден өлчөгүлө. Кайсы элге жакын болсо ошол элге алып кеткиле дейт. Өлчөгөндө жакшы элдин айылына жакын болгон үчүн бейишке алып кетет. Карагыла. Өмүрүндө бир ибадат кылбаган. Бирок ал эмнени ниет кылды эле? Ал кругду өзгөртүүнү ниет кылды эле. Жаман элдин арасынан качканды, жакшы элге жанашканды ниет кылып кетип атты эле. Ошол сыяктуу Рамазанда айрыкча же Рамазандан мурун, Рамазандан пайдаланышты кааласак эмне кылышыбыз керек экен? Биз кругду карашыбыз керек да. Эгер сиз жакшылыкка умтулсаңыз дагы кругуңуз жаман болсо аркага тартып тура бересиз. Пайдалана албай каласыз Рамазанда. Ошон үчүн сизге кандай круг керек? Ибадат кылайлы, зикир кылайлы, тахажжуд окуйлу, мыналардан арылайлы деген адамдар керек да сизге. Койчу дегендерден үзүлүш керек. Рамазанда демек ошо магфиратка умтулуш керек, Алладан кечиримди сураганга, ибадатка бекем белди бууш керек. Алла Субхана Таала пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга эмне деп буйурду? Васбир нафсака ма'аллазина яд'уна раббахум. Раббисиге дуа кылгандар менен чогуу сабыр кыл деп. Раббисиге дуа кылгандар менен чогуу деп атат да. Айша разияллаху анхадан bir hadis var. Annen Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kana yakum minel leyli hatta tatafattara kadamahu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özü paygambar bolsa, ушунчалык окуйт эле намазы дейт. Тамандары жоор болуп кетет эле. Кабарып кетет дейбизби биз? Кабарып кетет дейбизби, эмне дейбиз? Таман жоор болуп кетет. Эмне дейбиз дагы? Кандай эмнелер бар? Кандай сөз бар? Жоор болуп кетет дейбизби? Кадак болуп кетет дейт, Кадак дегенде сөз барбы? Таманды жоор болуп кетиши да. Ошондой болуп кетет эле дейт пайгамбардын кадамдары. Тамандары дейт. Ушунчалык көп намаз окугандан. Айшенез айтат экен: "Бима тасна хаза я Расулаллах?" Ya Resulallah, emnege özüңүздү мынча кыйнайсыз? Алла Таала сиздин өткөн, алдыдагы күнөөлөрүңүздү кечирип койгон го. Десе, "Афала ухиббу ан акуна абдан шакуран." Мен шүкүр кылуучу пенде боло албаймынбы деген экен да. Бүт күнөөлөрү кечирилген пайгамбар ушунчалык Алланын магфиратына, кечиримине умтулуп аткандан кийин биз күнөөсү көп адамдар мында эсептеп көрсөк, ар бирибиздин өзүбүздүн эсептебиз бар да. Да эсептеп көрсөк, мындай күнөө жагыбыз оор басып кете берет да. Өзүбүздү эсеп китепке сала турган болсок.
Biz erta kunda muhtojmizda андай nimagacha, kechirim so'raganga, tavbaga. Ali ibn Husayn degan kishi, bu Ali ibn Abi Talibning nevresi. Husayn aning bolasi daga Ali. Olim kishi bo'lgan. Zayd ibn Aslam degan kishining so'zini o'qish uchun bir jamoat bir mechitni tashlab narqi mechitga boradi ekanda. Uyining oldida bir mechit bor, biroq narqi mechitga boradi ekan. Yatahatta majalisa qavmihi, o'zining oilining ilm majlisini atlab o'tib turib, mechitni boshqaga boradi ekanda. O'shanda bir kishi aytgan ekan, nega siz bunda o'zingizning oldingizda jamoat tursa, nega narqi jamoatga borib o'tasiz? Deganda Ali ibn Husayn aytgan ekan, innama yajlisur rajulu ila man yanfa'uhu fi dinihi. Sebebi men borgan yerda boshqaning dinini foydasi tetirgan odam bor. Boshqaning dinini foydasi tetirgan odam bor. O'shoning uchun aga borib o'taman deydi-da. Anday odam bo'lish uchun boshqaning dinini foydasi tetirgan je boshqaga so'zi o'timli bo'la turgan odam bo'lish uchun emne bo'lish kerak? Emne bo'lish kerak? O'shol suylayotgan odamning o'zi amal qilgan odam bo'lish kerak-da. Ilm ko'p, ilmda aytilaveradi. Biroq amal qilish degan narsa bor. O'sha o'zining ilmini o'zi amal qilavi yo'q-ku. O'zi misol uchun ochungiz chiqmasin, sabrdo'liq jönde suylayotib uyinda qanday misol uchun? Bola chaqasına qiyqirib beradi, je do'stlarına qiyqirib beradi. Bir so'rov bergan odamni urushib beradi o'zi misol uchunchi. Olimlar. Amalda boshqalarni sabrga chaqirib turib o'zi besabr bo'lsa, bundan bir narsa olib bo'lmaydi. Bundan bir narsa chiqishi da qiyin. Bu kishi aytadi, narjaqda boshqaning dinini foydasi yetirgan odam bor ekan. Men o'shoning uchun o'shani o'qqani boratan deydi. Beshinchi oxirgi ereje boyaqali so'z ekan. Ramazonda jo'g'atilmagan janaga kemchiliklarni boshqa oylarda jo'g'atilmaysiz deydi. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu aytadi, innal mu'mina yara zunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin. Mo'min odam shunday bo'lish kerak, o'zining kunosin bunday bir to'y siyaqti elestish kerak-da, kunosin. Ana buna ushul kuno'larim meni bosib qoladi deb mo'min odam shunday elestadi ekanda. Va innal fajir odam degani kuno'kor, o'zini esep kitap qilmagan odam yara zunubahu kazubabin marra ala anfi. Kuno'larin murdunun astında uçup жүрген çımında aydaganday ko'radi. Ko'ratkanda, sen kuno'laring bor, tavba qilsa mintib qo'yadi. Deb qo'yadikanda. Endi Ramazon oyi bizga Alloh taolo tarafidan berilgan nekin fursat ekan, shans ekan. O'shandan foydalanib qolish kerak. Kim Ramazonning bereketlerinden foydalanib olsa, al o'zining nafsini tozalay olmaydi, ayıplarından qutula olmaydi. Anam bu adam so'zsiz ziyonkashlikka qoladi. Özün bilen özün söyleş. Nerede söyleş gerek? La'alla Ramazana hazal amu huwa akhiru Ramazanin fi hayati. Mümkün balkim uşul Ramazan menin akırkı Ramazanim bolup qoladi.
Жакшы нерсе экен, а? Балким ушул Рамазан менин акыркы Рамазаным. Балким кийинки Рамазан, Алла билет. Ажал деген нерсени ичимиз билбейбиз го. Алланын кайыбын эч ким окуган эмес го. Пайгамбар айткан: "Рагима анфу ражлин дахала алейхи Рамазану." Bir adam murdu жерге ышкалансын дейт. Ышкалансын деген туура эле сөзбү? Адабиятчылар барбы? Я, адабиятчылар. Мурду ышкалансын деген сөз барбы? Мындай нерсе ышкалансын дейт да. Дагы кандай адаби сөзгө алмаштырса болот? Я, сүртүлсүн дейби? Мурду менен жер сүзсүн дейбизби? Ошондой каргап атат да Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Эгер Рамазан кирип, андан пайдалана албаган адам, күнөөсү кечирилбеген адам мурду менен жер сүзүп калсын. Ана. Мурду менен жер сүзүп калсын. Бул дегени ошо дагы башка хадистерде бар да. Ошо тозокко сүйрөгөндө көмкөрөсүнөн жаткырып туруп, мурду менен жер сүздүрүп сүйрөйт да. Эгер Рамазан кирип дейт, Рамазан чыкканда күнөөлөрү кечирилбей калган адам мурду менен жер сүзүп калсын. Jibril aleyhisselam Peygamberimiz aytkan ekan. O Muhammed, men adraka şehre Ramazana famata falam yughfar lahu. Ey Muhammed, ümmetlerin ayet degeni de bu. Kim Ramazan ayını tapsa, birok күнөөлөрү кечирилбеген ахвалда өлүп кетсе, ал тозокко түшөт. Fa'abadahu Allahu, al tozokko түшөт, Аллах аны райымдан алыс кылсын. Амин деп айт дегенде пайгамбарыбыз амин деген. Талхат ибн Убайдуллах деген сахаба бар. Бул мужахид сахаба, белгилүү сахаба, алым сахаба. Ошо киши айтат. Эки адам, бул Рамазандан пайдаланып калуу жөнүндөгү хадисте. Эки адам Расул саллаллаху алейхи вассаламга келди дейт. Эки адам пайгамбарга келди. Kana islamuhuma jami'an. Экөөбү bir күндө исламга кирген да. Экөөбү bir күндө исламга кирген. А бирок экөөбү тең эмес ислами иштерде. Бирөөсү экинчисине караганда сооп иштерди көп кылат. Умтулат да, соопко көп умтулат бирөөсү экинчисине караганда. Ал жихадка да чыгып, жихадта шахид болуп өлдү дейт. Бирөөсү жанагы соопко умтула бергенде, жихад дегенде ада умтулгандагы шахид болду да. Кандай мындай келечегине мындай кам көрдү деген сөз да булчу. Бейиши болду деген сөз да бул. Анан экинчиси менен жөнөкөйрагы да. Андан кийин 1 жыл өмүр сүрдү. Эрки соопко умтулган, иштихад кылган, аракет кылган, анан жихадка да чыгып өлгөндөн кийин экинчиси дагы 1 жыл өмүр сүрдү. Анан өлдү. Талха айтып атат. Талха, мен түш көрдүм дейт. Түш көрсөм, бейиштин эшигинде турган экенмин. Бейиштин эшигинде жанагы экөө да туруптур дейт. Жанагы эки адам бейиштин эшигинде туруптур дейт да. Факат хаража харижун минал жанна, бейиштен bir киши чыгып келди, демек периште чыгып келди, бирөө чыгып келди. Чыгып келип экинчи өлгөн адамга сиз биринчи кириң деп атат. Жанагы умтулганга эмес, экинчи 1 жыл кийин өлгөн адамга
Siz başta kiring deb, onu alıp kirib ketdi beshikka. Anan аны alıp kirib, qayra chiqib turib, anan keyin undan shahid bo'lganda olib kiribdi. Summa raja'a ilayya. Anan ekov bir malda ekov qaytib chiqib, janaqa ikki beshi bo'lgan. Biri murun kirdi, biri keyin kirdi. Ekov teng qaytib chiqib turib, "Ey Talha, sen boraver. Senin hali vaqting kelelek" dedi. Sen bu жаққа келе turgan vaqting kelelek, ajaling jetelek degende da. Oyg'onib ketdi Talha. Anan tushun elderge ayta boshladi. Taң qalib da. Fa ajibu lizalik, bundan elder de taң qaladi. Neden taң qalib atışadi? İki adam, ökovi bir mezgilde İslamga kirgen, birөөsü көп соғыпқа ұмтылып отат, mujahid bo'lib o'ldi. Ikkinchisi bir yil keyin o'ldi. Anchalik so'g'ibqa ұмтылып olgan, anchalik berkinchalik emas da anaqa. Bir yil keyin o'ldi, biroq bir yil keyin o'lgani boshqa beshga kirib ketdi. Emne sebepten deb atışadi da. Hozir so'raydi da shuni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Fa ajibu lizalika fa balagha zalika rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Bul qavar emi Talhaning tushi, alt tushdi elga aytgandan keyin elning orasida surov tug'ilib ketdi da, nima uchun degan. Ha, payg'ambarimizning qulog'ina yetib bordi. Faqala min ayyi zalika ta'jabun. Buni nimasidan sizlar taң qalib o'tasizlar dedi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Aytishdi, ya Rasululloh, haza kana ashadda ijtihadan. O bunu birinchisi ko'rib so'g'ib turib umtulgan. Allah'ın yolunda şahit bo'lgan ele. Bir kişi beshga birinchi kirib ketdi andan. Oshul surov deb o'tadi. Faqala Muhammad sallallohu alayhi vasallam alaysa qad makasa haza ba'dahu sana. Berki andan keyin bir yil yashadi o'li. Va bir yil yashadi ele. Va adraka ramazona fasamahu. Bir yil Ramazonni qo'shimcha tutib turib, qo'shimcha tutdi o'li qaraganda. Bir yil keyin bir Ramazon tutdi o'li. Desa, ova bir yil Ramazonni qo'shimcha tutdi o'li, ko'proq. Deganda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam vasalla kaza va kaza, o'sha Ramazonda shunday namozlarni, tahajjudlarni, shunday sajdalarni qo'shimcha o'qidi o'li. Ova dedi. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi: "Falamma baynahuma ab'adu ma bayna as-samai wal ard." Demak, ikkinchi Ramazondan so'g'undan foydalanib, bir yil keyin bir yil ko'p yashab, bir Ramazonni ko'p qarmagan adam menen berki adamning arası osmon menen yer. O'shoning uchun al birinchi kirdi beshga dedi-da. Imom Ahmad rivoyat qilgan. Demak, bu bayonning natijasi, jiyintig'i emne bo'lib o'tadi? Man tala umruhu va hasuna amaluhu qad yafuqu shahida fi sabilillah. Oshol ömrü ko'proq bo'lib turib, ko'proq Ramazon qarmab, Ramazonda ko'proq ibodat qilib, foydalanib qolgan odamning darajasi shahidligidan dağı yuqori bo'ladi da. Allah Taala bardığımızın ömrümüzü uzun kılsın. Ömrümüzü uzun kılsın. Ramazanlardan ko'proq foydalana turgan adamlardan kılsın. Uşul aytılganlardı özümüzge jana barыбызга пайдалуу кылсын. Эми сөзүбүздүн акырында кайрадан жыйынтыкта ола турган болсок, эрежелер бар экен. Рамазан бизге канткенде Рамазандан пайдаланабыз дегендин эрежелери биз 5 эрежени карадык. Биринчиси жүрөк деген нерсе эскирип турат экен. Жүрөк эскирип чаң басып турат экен. Bunu жаңылап туруш керек. Жаңылап. Биринчи эреже. Экинчи эреже. Bu ушул маусим деп коет, атайын келген Рамазан айынын biz зарылдыгын билишибиз керек. Алланын ал жердеги бизге берген нематтарын билишибиз керек. Ошол шансты biz билишибиз керек. Экинчи эреже. Үчүнчү эреже. Nafsibizdi ibadetка daярдашыбыз керек. Мурдатан Ramazandan 1-2 ay murun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Şaban'da oruç tutarmak. 4. derece. Bekerci adamlardan, ibadatsız adamlardan, koy çayı degen barığı var, tengtuşlarımızdan, alardan
ажырашыбыз керек экен дагы, жакшы ибадатчыл кругтарга кошулушубуз керек экен. Бешинчи эреже ошо Рамазанда жогото албаган айыптарыбызды, кемчиликтерибизди башка айларда жогото албайт экенбиз. Ошон үчүн ошол айыптарыбызды, кемчиликтерибизди Рамазанда жоготуп алганга аракет кылышыбыз керек экен. Алла Таала туткан орозолорубузду кабыл алсын дагы, ушул орозодон пайдаланып чыккан адамдардын катарына бизди жазсын. Баарыңарда орозоңор кабыл болсун. Саллаллаху таала алейхи ва ала алихи ва сахбиhi ajma'in.